Биздин бүтүн Кыргызстан фракциясындагы жалаң ушул жардамчыларыбыз дагы, кеңешчилерибиз дагы жалаң сиздер менен курдаш болгон, сиздерден 1-2 жаш улуу эле жигиттер, кыздар. Мен ошолорду чоң академия сабагынан өткөргүм келет. Ошолорду кийин абдан каттуу тарбиялап, жогорку кеңешке депутат же өкмөткө кызматкер кылып дайындагым келет. Мен ошолорду кандай десем бир тегирменден тирик чыга турган, бүтүн чыга турган кылып тарбиялагым келет. Кай жерге ыргытсаң ошол жерден туруп кете турган кылып тарбиялагым келет. Мыйзам жагынан дагы, ыйман жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы. Мына жерде отурат, мына Айгерим деген кыз отурат. Дээрлик 10 жылга жакындап баратат. Канчанчы курста келдиң эле Айгерим? Ошо бизге 3-чү курста келген кыз. Азыр жогорку кеңештин депутатынын жардамчысы. Мына Айпере деген кыз отурат. 5 тилде сүйлөйт. 5 тилде эркин сүйлөйт. Жашы 20 канчадасың? Мына 28-де. Айгерим 27-десиңби, 26-дасың? Мына. Мына жерде Азамат деген жигит отурат. Кана? Мына Азамат деген жигит. Канчадасың? Бизде фракцияда секретариаттын жооптуу кызматкери. Акталаадан мына Акталаадан айылдагы мектепти бүтүрүп келип, Бишкектен жогорку окуу жайды окуп, биздин партияга келгенине 2-чи мөөнөттөгү картайып баратат бул. 2-чи мөөнөттөгү туруктуулугу менен, бир сөздү бекем тургандыгы менен айырмаланат. Эң негизгиси бир жакшы нерсени билүүгө дилгирленет. Ошого аракеттенет. Бир сөздү айтсаң, экинчи кайталатпаганга аракет жасайт. Мына ушул жигиттер, мына ушул кыздар, Кудай буйрса, Аллах өмүр берсе, 5 жылдан кийин азыркы мыкты деген депутаттардан мыктыраак болуп даярданышат ушулар. Кудай кааласа. Биз жигиттер, кыздар, баягы чөнтөгү дөң, ата-энеси жогорку жакта иштеген, же бир базардын базаркому болгон ата-энелердин балдарын, кыздарын алган жокпуз. Жалаң ушул Акталаадан келген, Ноокаттан келген, Баткенден келген, мына Мирбек деген жигит отурат, Аксыдан, мына Илгиз деген жигит отурат, Чаткалдан. Канчага чыктың Илгиз? 31? Эми быйыл чыгасың 31-ге. Мына ошол жигит биздеки эң мындай бир тажрыйбалуу деген юридикалык жактан прокуратура кызматында иштеген Гуля Кожокулова дегенди угуп жүрөсүздөр. Мына ошол кишинин жардамчысы ушул жигит. Мына бизде дасыккан жигиттер менен кыздарга, депутаттарга мына ушундай жалаң жаш жигиттерди, кыздарды байлап бергенбиз, ошолор тарбияласын деп. Мына кадрды ушинтип өстүрөбүз биз, Кудай кааласа.